Биздин максатыбыз кыргыздардын менталитетин өзгөртүш керек. Баягы өзүнүн ден соолугуна байланыштуу. Анан ден соолугу жакшы, чың болгондун пропагандасы. Кайсы оорулар көп кездешет эркектерде? Эркектердин мына ушу бөөрөк, заара жана жыныс органдарынын оорулары азыркы биздин саламаттык сактоо системасынын статистикасы боюнча 3-орунга чыкты да. Абдан көбөйүп атат. İçine alıp görсек bir 40%га жакыны бул простата безин сезгенүүсү, bir 30% эркектердин алсыздыгы, 6%га чейин тукумсуздук. Жеке эркектердин өзүнүн кайрылуусу кандай жүрүүдө азыр? Өздөрү келип басып келип кайрылабы ушу деге ооруканага? Эми биз башында жаңы өткөрүп баштаган жылдары 1-2 жыл эркектерди чакырып көрүү текшерүү үчүн абдан оор эле. Анткени көбүнчө аялдары, кыздары, балдары ээрчитип келчү да. Азыркы убакытта болсо уже эркектердин анча-мынча менталитети өзгөрдү көрүнөт. Ден соолугуна байланыштуу. Анан өздөрү келе баштады да. Өздөрү келе баштады. Оорунун жашарышы кандай болуп атат азыр? Эми сөзсүз түрдө оору абдан жашарып атат. Мисалы простата безинин жанагы аденомасы мурда 60 жаштан кийин кездешчү болсо, азыр мына 40 жаштан кийин кездеше баштады. Жана тукумсуздук, алсыздык деген анда чанда эле кездешчү. 60%, 70% деген балдар төрөлчү эле, азыр мына 20 жаштан баштап алсыздык пайда болуп атат. Бунун бардыгы жанагы технология, мына компьютер киргенде, жанагы порнографиялар менен көрүп, ошондой эле жыныстык сезген оорулар көбөйгөн, баарын ошонун кесепети болуп атат.